Кыргызстанга Жаныш Бакиевдин аялы учуп келди. Кыргызстанга Жаныш Бакиевдин жубайы Орозгүл Токторбаева учуп келди. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булага Спутник агенттигине билдирди. Анын айтымында Токторбаева өлкөгө кечээ 26 январда башка фамилия менен кирген. Агенттиктин маектеши аны сүрөтүнөн таанып калышканын билдирди. Буга чейин Токторбаеванын Кыргызстанга келгени боюнча маалымат соц тармакка тараган. Ырчы Айжүрөк Султанова аны менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, келгениңе абдан кубанычтабыз деп жазган. Ошондой эле Токторбаеванын жакшы долбоору бар экенин белгилеген. Ырчы кийинчерээк сүрөттү өчүрүп салганы менен ал тарап кеткен. Булак Спутникке ije. Анжеликанын улуу кызы Айымагада операция жасалат. Ырчы Анжеликанын улуу кызы Айымагада операция жасалат. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Туугандар ыйлап келип, ыйлаган бойдон кетип жатышат. Кантип сороторумду билбейм. Алдыда улуу кызым Айымагада операция жасалыш керек. Элим, дуа кылып коюңуздар деп жазган ал. Анжелика кыздары менен 23 январда балыкчы Ананева жолунда жол кырсыгына кабылган. Булак Суперге ije. Жээнбековдун инаугурацияга чакырылышына каршы болгондор митингге чыгышты. Ак үйдүн алдына келген бир нече аял экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартуу талабын коюп митинг өткөрүп жатышат. Акцияга чыккандар Жээнбековду пандемия учурундагы адам өлүмүнүн саны көбөйүп кеткенин айыптап, анын бир тууганы Асылбек Жээнбеков экөөнү камакка алууну талап кылышты. Алар ошондой эле экс-президенттин инаугурацияга чакырылышына каршы болушту. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январ күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтмөкчү. Иш-чарага 1000ден ашык конок чакырылды. Булак Спутникке ije. Ырчы Самара Каримова талашкан окуу жайга жаңы жетекчи дайындалды. Ырчы Самара Каримова нааразычылыктардан улам директорлук кызматтан баш тарткан Оштогу музыкалык окуу жайга жаңы жетекчи дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министринин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Ош шаарындагы Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына бүгүн 27 январда Ильязбек Ташболот уулу 3 айлык сыноо мөөнөтү менен директор болуп дайындалды. Ал музыкалык билимге ээ, буга чейин аталган окуу жайда эмгектенип келген. Жаңы директорду окуу жайдын эмгек жааматына министрдин орун басары Ильязбек Балташев тааныштырды деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Ньюске ije. Мен видеону атайын көрдүм. Зордукталган бала таза кыргызча сүйлөгөн. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева Ички иштер министрлигинен Алтайдагы кесиптештер менен байланышып, Мончодо жашы жете элек баланы зордуктоого байланыштуу маалыматты дагы бир жолу тактоону суранды. Депутат окуя Кыргызстанда болгон эмес деген маалыматка ишенбегенин айтты. ИИМдин өкүлү маалымат кызматы аркылуу бул факты башка мамлекетте болгонун белгилеп, маалымат таратылгандыгын билдирди. Мен видеону атайын көрдүм. Зордукталган бала таза кыргызча сүйлөйт, деди депутат. Ошондой эле ал билим берүү министрлигинен мектеп окуучулары арасында аларга зордук болгон болбогондугу жөнүндө жашыруун сурамжылоолорду өткөрүүнү суранды. Мындай үй бүлөлөрдү көзөмөлгө алуу керек. Анткени зордук зомбулук негизинен үй бүлөдө болот, деди Мамашева. Булак Фактыке ije. Аксыда оюн учурунда башы жанчылган көкбөрүчү каза болду. Аксы районунда көкбөр оюнунда жабыркаган 24 жаштагы жигит каза болуп жерге берилди. Досторунун айтымында анын артында 3 айлык кызы калды. Маалым болгондой, аталган жигит 7 январда Кош Төбө айыл өкмөтүнүн Чия айылында көкбөрү учурунда катуу жараат алып ооруканага түшкөн. Ооруканада 3 күн жаткандан кийин аны туугандары үйүнө алып кетишкен. Булак Турмушке ije.